Саламатсызбы окурман? Китеп адамдарды байланыштырат деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бекеринен айтпаса керек. Глобалдуу интернет дүйнөсүнүн желеси адамды канчалык чырмабасын, китеп окуу ар дайым приоритеттүү экенин дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү белгилеп келет. Кыргыздын атын алыска тааныткан Айтматовдун чыгармалары буга далил. Анда эмесе бүгүн дагы чогуу окуйлу. Егер білсеңіз, мен бұл кітапханаға сіз деп қана келіп жүрмін. Ооба, билем. Сіз дайыма мені күтіп отырғаныңызды да билем. Мен сізді лекцияда отырсам да, тамаққа барғанда да, жатақханада жүргөнүмдө да ойлой берем. Киноға кирип отырсам деле мага эч нерсе көрүнбөйт. Себеби көз алдымда сиз гана тура бересиз. Сизди ойлоп жүргөнүмдө жаным ушунчалык жыргап жүрөрүн билген болсоңуз. Қызық екен. Мен дағы кейде сізді ойлой берчү болдум. Бирок эмне үчүн сиз эч качан жаныма жакын басып келбейсиз? Мени менен сүйлөшпөйсүз. Эгер сиз китепканада таң атканча отура берсеңиз, мен да отура бермекмин. Сизди көзүм талбай, карай бермек. А эгер мени жигиттер коштоп басып, узатып калгыдай болсочу? Ага мен жол бербейм. Сиз да антпейсиз. Мен билем. Себеби сизди сүйгөн мен да. Мен башка жигит менен колтукташып баспасымды сиз кайдан билесиз? Сиз антчу жан эмессиз. Сиз мени билбейсиз да, кайдан билесиз? Мен сизге аябай ишенем. Сиздин ким экениңизди билем. Кантип күлөрүңүздү билем. Бирок мага арналган үнүңүздү мен уга элекмин. Сиздин балбылаган көзүңүзгө ишенем. Сиз сулуулардын сулуусу, кыздардын эстүүсү деп жүрөм. Ой, аябай мактап жибердиңиз го. Чындап айттыңызбы? Чын. Илгери өткөн биз заманда Абышка кемпир өмүр сүрүшкөн экен. Алар перзенттүү болушпаптыр. Болгону алардын 4 эчкиси жана 1 төөсү болгон экен. Кемпир күндө кечинде эчкилерин саап, экөө азык катары пайдаланчу экен. О, жараткан Кудай, мен балдар болгондома сүт менен багат элем го. Энеке, мени бала кылып алчы. Ой, сен кимсиң? Каякта турасың, көрүнбөйсүң го. Мен энеке чыпалак баламын. Айланайын балам келгениңе кубанычтамын. Чалмай көзгө бала болсоң, биз кубанычта болот элек. Чыпалак бала кемпир чал менен жашап калат. Арадан зымырап күндөр өтөт. Атаке. Не болду, бабам? Атаке, мен сизге аз болсом да жардам берейин. Байкасам өзүңүз эчкилерди кайтарасыз. Бүгүн мен эчкилерди кайтарып тоого көз салып турайын. Кайтарсаң кайтарып кел, жүзүңө сак бол. Күн ысып, анан мемиреп уктап кетет чыпалак бала. Бир убакта эчкилердин маараганынан чыпалак бала чоочуп ойгонуп кетет. Караса, кашкыр турган болот. Кашкыр, эчкилериме тийчү болсоң, көргүлүктү көрөсүң. Кадамдан сен кимсиң? Мен чыпалак баламын, көрбөй турасыңбы? Мен сени жалмап коймун. Мени жей турган болсоң, мен сага жашоо бербейм. Жини келген кашкыр чыпалак баланы жеп коет. Көп өтпөй кашкырдын курсагы ача баштайт. Койчубан уктаба, мен көкбөрү койдо кол салганын баратам. Койчулар бери чуркагыла, ургула мени. Ой, курсагым урула баштады. Канча вакыттан бери сени качкадан
Gördün mü? Ben sana айтпадым беле. Sen açkadan aram ölösün. Aşka bolsun taşmat kabar. Koyları semiz baymat kabar. Koçulayı kuçu. Сұранам çıpalak balay. İçimen çıkıp кетчи. Күндү карап катуу чүчкүрүп жиберет. Апчыш. Чыпалак кашкырдын ишин чыгып кетет. Emi dağı, men eşkilerime kelçi olsun. Mende tarım ba. Мырзабай айылдын барктуу адамы болчу. Фронттон кайткандан өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин колхоздо щитовод болуп иштеди. Парт бюронун мүчөсү болуп жүрдү. Колхоздун жыйналышы болобу, аскерден келген кубаныч же күйүт болобу, акылдуу сөзүн сүйлөп, кеңешин айткан, кезеги келсе ырнырдап берген эл кишиси эле. Кыйынчылык кезде жакшы ыр күйүттү бөксөртөт, кайрат берет, күч кошот. Мырзабайдын ырларынын ушундай касиети, ушундай таасири болгон. Согуштан кийин эр жеткен Шекердин балдары Мырзабайга көптөн көп милдеттүү. Биз окууну таштоого аргасыз болгонубузга ал абдан кейчү эле. 44-жыл келип, согуш батышка алыстап, эмгек армиясындагылар кайтып, фронттон кайткандар да көбөйгөн кезде Мырзабай бизди окууга шаштырды. Бир тобубуз кайрадан партага отурдук. Согуш бүткөндө мен Жамбылдагы зоовет техникумга кеттим. Эл жер даля кансырап, ачарчылык басып турган кез. Бир танапис учурунда кошо окуган балдар мага балдакчан бирөө издеп жүрөт деп калышты. Сыртка жүгүрүп чыксам, Мырзабай аке турат. Мурутун чыйрайтып, жылмайып карайт. Менин сүйүнгөнүмдү айтпа. Иш менен базага келип калдык эле. Бир кайрылып көрүп кетейинчи дедим. Окуу кандай? Окуу жайыбызды айтып бердим. Разы болду. Жүрчү мындай деп көчөгө бет алды. Бирдеме ала келдим эле. Арабада калды деп ээрчитти. Короодон чыктык. Эмесе мындай, деди ошондо Мырзабай аке. Кыйналып жатканыңарды билем. Азыр оор мезгил. Бирок окууну таштачу болбо. Антишке акыбыз жок. Согуш бүттү. Эгер аябай кыйналып баратсаң, кабар кыл. Айла эмеспизби? Бир айласын табарбыз. Окууну гана көздө. Капчыгайды басып өтүп, жолу даңгыр, жайкалган өзөнгө чыкканда Даниярдын ыры көкүрөк черин жазып, жаңы күч менен талпынды. Өмүрү угуп көрбөгөн кереметтүү обондор бири-бирине куюлушуп, биринен бири өтүп алмашууда. Даниярга бүгүн эмне болгонун түшүнбөй жаттым. Так ушул бүгүн, так ушул саатта ай күнү жеткендей ичтеги бук болуп камалган бардык сырын, байлыгын Данияр мына азыр ачыкка чыгарып, алтын чачыладай төгүп берди. Мына эми гана мен Даниярдын эмне үчүн маңыроо сыяктанып, элге күлкү болуп жүргөнүн, эмне үчүн кечкурун кароол дөбөгө чыгып барып, өзү жалгыз кыялга батып отурганын, эмне үчүн шаркырап ташынган суунун боюна түнүп жүргөнүн, эмне үчүн кандайдыр угулар угулбас табыштарды тыңшагансып, ошондо каршы өйдө серпилип, көзү кубанычка толгонун мына эми гана бир чети түшүнгөнсүдүм. Бул адам жүрөгүнө чоң сүйүү алып жүргөн адам. Анын бул сүйүүсү менин оюмча канчалык кысык көрүп, шыгып түшкөн жалгыз бирөөгө гана арналган сүйүү эмес. Кандайдыр андан да зор, андан да алып, турмуш, жашоонун өзүнө жан берип, жан жараткан, ааламдай жерге, жарык дүйнөгө болгон өлчөмү жок чоң сүйүү. Көрсө ал ушул сүйүүнү көкүрөгүнө сактап, өчүрбөй, ошону менен жашаган адам экен. Эгерде ал дити супсак, жүрөгү муз болсо, жаратылыш аны кандай гана таңдайы жок обончу кылбасын, ал азыр мынтип ырдай албайт эле.